Марат Атамбаевдин иши 24 саат бою көзөмөлдү талап кылат. Андыктан ар бир продукциясын өзү кылдат карап, аяр мамиле кылуу керек. Бул алмакак 10 сааттан бери турат сушкада. Аз даяр болуп тур, эми муну упаковкага чыгарышыбыз керек. Канча даяр болуп калды? 500 даяр болуп калды. Бүгүн кечке 1 тонна кылсак, кечинде киргизет экенбиз, а? Жакшы. Кичинекей бөлмөдөгү кыз келиндер мөмө жемиштерди кургатууга даярдап, жууп тазалашат. Бул жайдын гигиеналык тазалыгы тез текшерилип турушу зарыл. Мында иштеген жумушчулар ишкананын талабын так сактоого тийиш. Айымдар тобу күнүнө 1 тоннадан ашык мөмө жемишти кургатууга даярдап коюшат. Жерде ушул алма тазалап, арчып тазалайбыз. Анан иш графиги 8-ден 6-га чейин. Айлык акыбыз 500 сом, 600 сом алабыз. Кээде 600 сом, кээде 500 сом. Анан формаларды гигиенеге туура келиш үчүн кийебиз. Тазалыкты сакташ үчүн. Бул жайда жашылча мөмө жемиштин 10дон ашык түрү кургатылат. Кайра иштетилген продукция заман талабына ылайык упаковкаланып, экспортко чыгат. Бул жайдан чыккан ар бир продукцияны Амир желим баштыкчалары менен упаковкалайт. Кургатылган мөмөлөрдүн көлөмүн кылдат карап, баштыкчага салышы керек. Сатыкка чыкчу жемиштер Амирдин колуна келгенче кургатылып, жуулуп тазаланышы кажет. Күнүнө ушул ар бир продукттан 200 килограммдан кылабыз. Бул вакуумный аппарат. Кайнолууну 200 граммдан кылабыз. Өз давлениясын өзү ченеп чыгара берет. Амир ар бир мөмө жемиштин көлөмүн жакшы билип калды. Товардын жасалгасы да жаш жумушчунун колунда. Андыктан баарын бирдей карап, салмагында өлчөп туруусу кажет. Алма, сөгү чыгарылган өрүк, алмурут, шабдалы, кайнолуу, данекти да упаковкалабыз, өрүктүн данегин. Азыркы учурда алмурут упаковкалап. Бул продукциялар уже экспортко даяр. Акыркы этабында ушул менин колуман өтүп, анан экспортко кетет. Марат мырза өндүргөн продукциянын 20% гана жергиликтүү базарга чыгат. Компания Ош шаарындагы абройлуу дүкөндөр менен келишим түзгөн. Ар күнү аларга барып товардын өтүмдүүлүгүн көзөмөлдөп турат. Бул местный рынокко азыраак эле, бир 4-5 магазинге эле берип атабыз азыр. Эми кийинки жылдан Кудай кааласа көбөйтөбүз деген ниетте турабыз азыр. Жалпы объем 10 түр болсо, шабдалы, алмурут, алма бол 10 түрдөн жалпы объемго келгенде жалпы алганда бир 15 тоннадай болду быйылкы жылда. Анан ошонун 80% эле ушул Россияга кетет. Саламатсыңарбы? Жакшысыз. Кандай болуп атат? Биздин продукция жакшы эле өтүп атабы? Да, продукция жакшы. Бул жайда жалаң гана сапаттуу жана Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар сатыкка коюлат. Марат мырза жетектеген Аржемил компаниясынын продукциялары да
табигый таза азыктар болгондуктан дүкөндүн кызыгуусун жаратыптыр. Бул жерде Аржемили компаниясынан именно 8-9 азыр уже 10 болуп калат экен, 10 продукциянын түрү келет. Бул жерде кургатылган өрүктүн, инжирдин, мейиз данектери бар. Еще мындагы суроо көп бул продукцияга да. Себеби дегенде органика, натуральный плюс и жасалгасы дагы жакшы. Алып кетүүгө мисалы туристтерге ыңгайлуу. Себеби дегенде кичинекей упаковкада, граммдары аз. Ошон үчүн ыңгайлуу аябай. И суроо көп. Биз тыгыз иштешүүгө аракет кылып атабыз. Себеби дегенде и туристтер тарабынан, и жергиликтүү местный клиенттердин дагы суроо көп. Өндүрүштүк компанияда 20 чукул жумушчу иштейт. Бир эле жайда 3 ишкана жайгашкан. Келерки жылдарга жумушчу күчүн дагы да көбөйтүп, өндүрүш дагы кеңейтилет дейт Марат Атамбаев. Ал үчүн материалдык техникалык базаны чыңдап, каржы булактарын да таап койгон. Кийинки жылдан сок завод линиябыз даяр. Оборудованиясын бүт алып ушу компания эсебинен алынган. Кудай кааласа эми кийинки жылдан сокту ишке жүргүзөбүз деп турабыз азыр. Андан сырткары пюре чыгарган оборудованиябыз бар. Линияга кое элекпиз эми, коюп кийинки жылдан аны дагы ишке ашырабыз кудай кааласа. Бул жайда дээрлик 24 саат бою жумуш токтобойт. Анткени кичи нан чыгаруучу цех оштогу бир катар мамлекеттик кызматты тейлейт. Түнү менен камыр жууруп нан бышырган энелер таң эрте ысык нанды даярдап коюшат. Хлебный цехта бөлкө нан чыгарат. Көпчүлүгү эле ошол мамлекеттик ишканалар, садиктер, мектептер, военчастар ошолорду нан менен камсыз кылып атабыз. Андан сырткары булочка чыгарат. Ушул тендер негизинде катышып, тендерден утулуп берилип атат. Марат Атамбаевдин жумушу түнкү 9:10 мына ушул жайдан кабар алуу менен аяктайт. Жакшы дагы. Эртеңки канча заявка бериле? 1800 да? Бир аз эртеңге чейин, а? Жакшы, болуптур. Мен кеттим анда.